Учурда өлкөдө жол куруу боюнча бир катар ири долбоорлор ишке ашырылууда. Ошону менен эле катар веложолдор дагы салынып жатат. Алсак Чүй облусунун Аламүйдүн районунда Байтик айылынан башталып Кашка Суу айылына чейинки аралыкта жаңы веложол курулууда. Долбоордун жалпы узундугу 9 чакырымды түзөт. Азыр ал жерден кабарчыбыз Максат Боронбаев түз байданышка чыгып кененирээк айтып бермекчи. Максат, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Бул жолду куруу боюнча жумуш, веложолду куруу боюнча жумуш кандай жүрүп жатат? Кененирээк маалымат берсеңиз. Рахмат кесиптеш, азыр биз Чүй облусунун Байтик айылы менен Кашка Суу айылынын ортосунда турабыз. Дал ушул жерде узундугу 9 чакырымга жакын аралыктагы жаңы веложолду куруу иштери жүрүп жатат. Учурда жолдун 3 чакырымдан ашык аралыгына асфальт төшөлүп калган аймагында жолду асфальт төшөөгө даярдоо жана суу түтүктөрүн орнотуу иштери жүрүп жатат. Ушул тапта менин жанымда жол куруу иштери боюнча аталган аймактын жетекчиси Нурлан Ыбрасулов турат. Нурлан мырза, айтып өтсөңүз, учурда веложолду куруу иштери кандай жүрүп жатат? Саламатсыздарбы? Азыркы күндө велодорожканын жумушу 4 километрдей асфальт төшөө иштери жүргүзүлдү азыркы күндө дагы 2,5 километрге жер иштерин даярдоо иштери жүрүп жатат. Бул долбоорду азыркы күндө 25тен ашыгыраак жумушчулар жана 17 атайын багыттагы техникалар иштеп жатат. Рахмат маалыматыңызга. Кесиптеш, бизде болгон маалымат ушул, анда сөз сизде. Рахмат кесиптеш, бул боюнча алдыда кечки жаңылыктардын топтомунда дагы кененирээк маалымат аласыз.